Мына бул сыйлас энбейи. Монтип жайып койсо, бул бузулбайт. Жайып туруш керек, муздатып. Ызып кетсе, бул бузулуп кетет. Анан мынакей байкасаңар, жити дагы мындай өзгөчө життүү болуп турат. Колго жууп калбайт илгерки сыйластай болуп. Малга да жагымдуу. Мал 15 килодан жесе орто бойлуу мал. Ушунун 7-8 килосын денесине сиңирип алат. Чыккан кыгы аш болот. Мал сигелектебейт, бул тирүү бактерияга, акылдуу бактерияга базылган сыйлас. Биягында болсо упаковка, транспортировкага жакшы, бирок мунун баасы 3 сом кошулуп калат да. Дыйкандарга кичине кымбатыраак болуп калат. Бирок муну ар бир дыйкан сыйласты үйүндө үйрөнүп, коросунда базып алса, бактерия алып, ушул бактерияны кошуп жана. Анда өзүнө ал аз каражат короп, грешеси көбүрөөк болуп калат да. Муну болсо упаковка кылдык. Бул 3 жылга чейин могу салафандар тешилбесе, 3 жылга чейин эч нерсе болбой, сапатын жоготпой тура берет. Ооба. Мына мисалы үчүн бир упаковка канча килограмм, ошондо 20 килограммдан канча күнгө жетет? 80 килодан, 70 килодан 85 килога чейин болуп чыгып атат булардын. Жана аппарат өзү пресстегенине жараша болуп калат салмагы. Анан кийин чоң уйларга айтсак анда бул бир эле молбоо 4 күнгө жетип калат. Чоң уйга. Орто уй болсо 1 жумага чейин жетип калат. Мындан башка жем берилбейт. Жок, жем 1 суткада 2 килограмм жем берилет. Илгеркидей баксак 6-7 килога чейин жем берилчү да 1 суткада. Муну берсек анда 2 кило жем берилет, 2 кило чөп берилет. 1 сутканын ичинде аны 2 бөлүп эртең менен 1 килодан, кечинде 1 килодан калганын 15 кило эгерде берсе, сыйласты дагы 2ге бөлүп коет, 7,5 килодан эртең менен кечинде 7,5 килодан берилгенде мал 3 айдын ичинде толук семирет. Ошондо канча кошот орточо? Орточо кошкондо мен жана орто 100 килограммдык болсо 3 айдын ичинде дагы 100 кило кошуп берип коет. Ошондо 90 күн болгондо күнүнө 1 килограммдан кошот. Күнүнө 1 килограммдан, Бул кандай агай? Бул мына аграрлык комитеттин төрагасы Амантай агай, депутат. Жакшы көрсөткүч да. 90 күнгө 100 килограмм привес берсе, бул жакшы көрүнөс болот. Ошондо күнүнө 1 килограмм 200 граммдан ошо вес кошуп берип турат экен да. Бул технология менен эси биз малды баксак. Жана Нурбек айтып аткандай 1 килограмм кургак чөп, кечинде 1 килограмм, эртең менен 1 килограмм. Анан жемде чөп байбы 6-7 килограмм 2 килограммга чейин түшүп атат. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Тоют маселе чечкенге бул жакшы маселелердин бири да. Ошон үчүн бул бизди канчаларды үйрөтүшүбүз керек. Анан бул биздин Кыргызстанга экономия дагы. Анан эми жана үйүндө баккан малдар боюнча жайытка чыгарбай эле үйдө саан уйду кармаса болот. Ушул технологияны бакса выгодный болот. Ошол жайытка бар бакча төлөп, анан баягы тоого чыгарып кечин айдап келбей эле үйдө кармаса болот экен да. Ошону азыр элге үйрөтүшүбүз керек. Экологияга чоң маселе. Экология чоң маселе. Бул жерге силоска чыкары, андан чыкары жана биздин дыйканчылар жүгөрү эккенде арыктын жээгиндеги камыш чөптү аралаштырып ошо менен чогуу басса да болот экен. Бул чоң маселелердин бири да. Ооба. Чоң рахмат. Мирлан мырза, сиз да пикириңизди айтып коюңуз. Силос боюнча мал күндүктүү акталарын кулунусуз. Биз бүгүнкү өткөн семинарда өзүңүздөр көрдүңүздөр, нарындан атайын ушул силос менен малдарын азыктандырып аткан фермерлер келишти. Аларда кадимкидей уже иш алып барганга өтүштү. Биз муну менен эмне кылалы деп атабыз? Биз мал күндүктүү эл, айыл чарба багытындагы мамлекетпиз биз. Ошондо азыр могу жайыттардын, чөптүн, суунун тартыштыгы жыл санап өсүп баратпайбы? Ошондой мезгилде ушул чыктуу тоютка эл басым жасаса, ушуну менен баягы малдарын азыктандырса, бул жерде канча экономия болуп атат. Мисалы жана дагы жогоруда айтып кеттим, жерге мисалы буудай айдайт, арпа айдайт, бирок анын күзүндө түшүмү аз болуп калат дагы, эффективдүүлүгүн да жоготуп атат. Муну жүгөрүнө айдап туруп ушуну ар бир өрөөнгө өздөрү басып, өздөрү сатып, өздөрүнүн тоютун өздөрү дайындай турган болсо, бул эл үчүн аябай чоң нерсе. Аябай жакшы нерсе болуп атат. Экинчи нерсе, биз дагы бир нерсеге көңүл бурушубуз керек.
ушул эле жерде биздин дагы нарын аймагындагылардын кызыкканы эмне болуп атат? Жер маселеси. Жерди айыктыруу деген нерсени биз ойлонбойбуз. Ойлоно элекпиз. Эми ойлонуп баштадык да. Жерди жылда томкоруп айдай беребиз дагы, анан түшүм жылдан жылга аз боло берет. Жер адам сыяктуу, мал сыяктуу ооруйт. Жер алсызданат, арыктайт. Ошол жерди айыктыруу дагы ушул жерден жазалып чыгып, аны дагы элге жеткирүүнүн максатын ошонун баягы кантип даярдайт экендигин ушул жерден келип семинардан баары элет жерлерине алып кетип атканы бул жакшы нерсе болуп атат. Мындай туура эмес болуп деп. Мына силос менен багылган букалар, уйлар таптаза чыгып атат деп атасыз. Ички органдары, жүрөгү, бөйрөгү, өпкөсү бүт баары таптаза. Аны касапчылар өзлөрү келип союп, канча көп 50-ден 60-тан ашык мал сойду да. Таң алып атат да, ичин баары таптаза экен деп. Анан муну жегенде, вот мен 6 жылдан бери мынакей берип келдим бул силасты. Эксперимент кылып өзүм малыман баштадым да, журт туугандарым малынан баштадым. Яшур болуп да ооруган жок. Бир партия бир ооруду яшур. Бирок 2-3 күндө эле ошо силас жеп атып эле, мындай арыктабай эле айыгып кетти. Укол да сайган жокпуз. Бул иммунитетин да көтөрөт да малдын. Абдан мындай ден соолуктуу болуп, ички органдардын баарын айыктырып, ушундай бир бактериялер да, бул акылдуу бактериялер. Мына короодо турган музоолор канча айлык? Бул нарындан алганбыз, айын билбейм, мен базардан эле сатып алгам муну. Булар кичирээк болчу. 1,5 ай болуп турганына. Бою да өсүп калды, салмак да кошту. Дагы 1,5 айдан кийин булар толук ар жакта турган бүгүнкү союп жебедикпи? Ошондой болуп эттенип калат. 3 айдын ичинде уже союп толук семирип калат.